Союз мезгилинде чыгарылган унааларды кураштырып, жаш муунга мурас сактаган айдоочу. Аманат жашоодо жашайбыз, мен ушуну баарын балдарыма оформить этип койдум. Ушу балдарымы дагы айтып атам, сатпайсыңар, кийин неберелерге калсын ушу машина. Максатым ушу кийинки муун, кийинки жаштар, бизден кийинки чоңоюп жаткан жаш муундар ушундай машиналар болгон экен. 100 жыл мурун, bir кылым мурун ушундай машинада жүргөн экен чоң аталарыбыз. Атасынын белегин унутпаган Батырбек Абдиев. Ушу атам Рамалык. Мен биринчи жеңил машина мингенимде ушу Андижан шаарынан 21 машина алып берген эле. 82-жылы. Ушуну мектепти бүтүп элегимде минип, ушу машинаны мен жакшы көрүп калдым эле. Ушу эми жашым улгайгандан кийин ушу атамдын биринчи алып берген машинасы деп ушу машинаны усталарга жасатып чыктым. Эски техникаларды топтоштуруп, уникалдуу унааларды калыбына келтирип келе жаткан айдоочу. Эски унааларды коомчулукка чыгарып, Союз жашоосун көз алдыңызга чагылдырып берген Батырбек мырзанын эмгеги. Тизилген унааларды жашы улгайган инсандар көрсө, жүзүнө жылмаюу келип, балалык кези жана Союз мезгилиндеги жашоосу көз алдыларына тартылат. Кара Суу районунун Сарыколот айылында Батырбек Абдиев жаш кезинен эле айдоочу болуп эмгектенген. Пенсия курагына чыккандан кийин өзүнүн кызыгуусунан улам СССРден калган унааларды топтоштурууну баштаган. Эң алгач Волга 21 үлгүсүндөгү унанын тетиктерин чогултуп, техниканы жаңылаган. Автоунанын көпчүлүк тетиктерин Орус өлкөсүнөн оңой эмес каражатка алдырган. Батырбек мырза мектеп жашын аяктаган соң атасы Волга 21 үлгүсүндөгү автоуна мингизген. Армияга кеткенде унасы сатылып кеткен. Ошол жылдардан тарта эң алгач айдаган автомашинасын кайрадан алууну көздөп максатын орундатты. Инсан өз каалоосун аткаруу үчүн эч качан чегинбестигин Батырбек мырза белгилейт. Өзүм кесибим шопур. Шопурлук кылып, ошо бала чака багып, иштеп, анан эми жашыбыз ушу пенсия курагына келгенде ушу эски машиналарды жасай баштадык. Эми ушу кызыгып, ушу атам Рамалык. Мен биринчи жеңил машина мингенимде ушу Андижан шаарынан 21 машина алып берген эле. 82-жылы. Ушуну мектепти бүтүп элегимде минип, ушу машинаны мен жакшы көрүп калдым эле. Ушу эми жашым улгайгандан кийин ушу атамдын биринчи алып берген машинасы деп ушу машинаны усталарга жасатып чыктым. Өзү эми бул абалда эмес эле, машина аябай эски, кандайдыр бир навесте турган машина экен. Мен 2015-жылы ушу машинаны алып жасатып, ошон үчүн баягы номеру да эски номер болуп калды. Анан ошонон бери минип жүрөм көчөдө. Кече ушу улуу жеңиштин 76 жылдыгына Ошко өзүбүздүн ушу Кара Суу районунан, Ош шаарынан өзүбүздүн да группалар бар, ушунда эски 21-чилер. Ошолор менен парадка чыгып келдик. Өзүбүзчө эми любительский парад болуп калды. Эми шөкөт жок экен өзү азыр шаарда кандайдыр мына пандемия учурундагы же бир мындай өлкөдө кече өзүңүздөр билесиздер жаман окуялар болуп өттү мына Баткен облусунда. Өзүбүз менен ушу любительдер айланып шаарды элдин маанайын көтөрүш үчүн өзүбүздүн кызыкчылык үчүн ойноп айланып келдик. Анан эменде мындай машинанын дагы башка түрлөрү бар эми. Ошо 2401 деп коет. Аны ошо даярла сатып алдым Жалал Абадтан, бир жакшы аксакал ажы кишиден. Анан бул машинаны 49-жылкы экен, М400 деп коет. Буну ошо эски акыбалында алып, буну дагы начар абалда эле. Буну дагы ушу усталарга жасатып, краскалатып, моторун алып, жүргүзүп чыгардым. Ош шаарында 21 аталышындагы атайын топ түзүлүп, кызматташып турарын Батырбек мырза айтат. Кайсыл айдоочуга тетик керек болсо, жардамдарын аябайт. Кечээ 9 май жеңиш күнүнүн урматына 15 уна борбордук аянтка тизилип, жарандарга жагымдуу маанай тартуулаган. Өлкөдө Союздун унасын жана техникаларын жактыргандар көп экенин айдоочу белгиледи. ГАЗ М20 1955-жылы толук комплекстүү чыгарылган унаалардын катарын толуктайт. Батырбек мырза бул унанын тетиктерин топтоштуруу көп убакытты жана каражатты талап кылганын айтты.
айтты. Кыймылдаткычын 80-жылы бир үлгүдөгү унаны минип жол кырсыгына кабылгандан кийин кыймылдаткычын сактап койгон аксакалдан 30 000 сом алган. Башкаруучусун, кармогуштарын, дөңгөлөктүн жапкычтарын Орусиядан алдырган. Унанын ичи чакан болгондуктан жаштарга арналганын билдирди. Мен бул машинаны да ошо бир жерде өтө жаман абалда турган жеринен алдым. Начар абалда десем болот. Аябай начар абалда. Bunun motorundагы bir жакшы 85ке чыккан улгайган аксакалдан сатып алдым. Ал киши ушу 80-жылы минген элем, авария болуп кеткенде моторун сактап койгон экен. Анан ал кишиден алып, ушуга коюп жүргүздүк. Калганы полный покраска болду. Азыр эми көбүрөөк кичинекей балдар минет муну. Эми бизге өзүбүз деле ичине батышыбыз кыйыныраак. Анан бирок эми аракет кылып жүргүзүп, айдап беришим мүмкүн. Бирок жүрөт. Оң абалда балдары минип, ичине көчөдө аяк бияка минип алышат. Азыр шаарда эле балам окуусуна кетип калыптыр. Мен жүргүзүп ичине айдап беришим мүмкүн. Анан мунун дагы ушу көп тетиктерин Россиядан алдырдым. Бул жерде мына ичиндеги сааттарым, бардырчок крышка, мына дискадагы калпактарым баарын Россияда ушу бир туугандарым иштейт. Ошолор туру мен заказ кылам, салып турушат, бияка келген бустар алып келет. Ошо гигант машиналарга салып беришет. Ошентип эми бир жыл деген убакытта жасадык муну. Эми кээсин табасың, кээсин таппай каласың. Ошентип эми бул машинаны ошол азырынча эми оң абалда трассада ошо минип жүрөбүз. Кече эми парадка минип барбадык. Буйруса кийинки парадтарга минип апарабыз деген ниетибиз бар, насип кылса. Ошол эми минип жүргөн служебный машинам ушул эми. Багы эми атам алып берген машина эмес. Ошол эми биринчи жолу атам алып берип, анан биринчи минген жаштыгымда минген машина деп. Анан эми ол атам алып берген машиналар азыр эми жоголуп, сатылып кеткен. Эми биз армиядан кийин сатып жиберген экен атам, кайра сатып жиберди. Ошо эми атамдын алып берген машинасы деген ушун жакшы ниетте кылып минип жүрөм. Бензини дагы бир аз көбүрөөк жейт. Эми буну мингендер, союздун адамдары жакшы билет. Бирок эми машина эми азыркы салыштырмалуу азыркы машиналарды эле минип атабыз да эми. Эми баары эле жакшы эми, жаман машина десек болбойт. Машинаны жамандабайбыз, бизди алып жүрсө, Кудайым ушу баарыбызга ак жол берип жүрсүн. Но эми азыркы машиналарга салыштырмалуу эми темирлери бекем, калың, мындай пышыктыгы, бекемдиги аябай жакшы. Кандайдыр запчастары деле буну эми каяктан табасын, каяктан аласың деп калат. Эми бунун бир запчасы өзү бир адамдын өмүрүнө барабар деп коебуз өзү. Бир кылып койсоң 30-40 жыл бузулбайт деле десем болот да. Эми азыркылар эми баары эле самопал болуп кетпеди. Сразу 6 айда, 1 жылда алмаштырасың. Анан эми бензин эконом болгон менен запчасынан эконом эмес дейм азыр машиналар. Булар эми бензин бир аз көп жейт, бирок запчасына эконому бар эми. Келечекте СССРде алгачкы чыгарылган унаалардын топтомун чогултуп, жаш муунга жана балдарына өткөрүп берүүнү көздөйт. ГАЗ М20, Волга 21, Волга 24 унааларынын балдарына каттаткан, неберелерине өткөрүп берип, кылым жашаган уна болушун айтат. Негизги максатым мен ушу машиналардын азыр менде биринин дагы менин атымда эмес да, эми биз кандайдыр эми баарыбыз эле бул жашоодо эми багы аманат жашоодо жашайбыз. Эми мен ушунун баарын балдарыма оформить этип койдум. Ушу балдарымы дагы айтып атам, сатпайсыңар, кийин неберелерге калсын ушу машина. Максатым ушу кийинки муун, кийинки жаштар, бизден кийинки чоңоюп жаткан жаш муундар ушундай машиналар болгон экен. 100 жыл мурун, бир кылым мурун ушундай машинада жүргөн экен чоң аталарыбыз. Ушундай машинада ушундай акимдер, губернаторлар жүргөн экен деп билиш үчүн мен ушул машинанын жоголуп кетип атканына көзүбүз баарыбыз да көрүп турабыз да, бул машиналар жоголуп кетип атат. Ушуну сактап калыш үчүн мен ушу машиналарды баарын ушу балдарымдын атына жаздырып, ушу калтырайын кийинки муунга деп балдарыма да бир керез катары сатпайсыңар, неберелериме калсын, силерден кийин дагы калат ушу машиналар деген жакшы ниет, арзуу ниеттерим бар. Аз балдарым баары эле макулата ушу машиналар бизден кийин дагы буйруса 100 жыл тура берет деген ушундай үмүт ниеттерим бар буйруса. Буну көргөн адамдар эми көбүрөөк
улуумун союздун адамдары десек жок. Ошол азыркы жаштар деле мына интернет, ютубтардан көрөт экен дагы, ол союздун адамынан жакшы түшүнүп калат экен да. Биз ушундай билип калдык. Жаштар деле ушу бизге бармагы менен лайк көрсөтүп, колун көтөрүп, сигнал берип, фарын жагып, бизди жолдон көргөндө же бир кээ жерде өзүнүн жолунан бизге жол бошоткон ушундай шопурларды көрүп аябай ыраазы болуп кетебиз. Бир маневр жасаганда чын буда эми бакы рулда гидравлика иштебейт, тормоздары бир аз катык болот, жесткий деп айтайын орусча. Анан ошол көп шопурлар буруп аткан маневрларда бизге аябай жакшы көмөк көрсөткөндө биз ыраазы болуп бурулуп калабыз. Өздөрү токтоп, бурунуңуз өтүңүз деп жол берип калганда аябай ыраазы болуп калабыз. Анан эми рахмат, ушундай кийинки жаштар көрүп, бизди дагы ошо кандайдыр жакшы бизге көрсөткөн ошо ыраазычылыктарына биз да сүйүнөбүз. Ушу жаштарга, союздун адамдарына атайын келип көрүп кеткендер бар. Үйүмө келип, мен мына айылдан келдим, сизде ушундай машина бар экен, көрөйүнчү, жасасам болобу, мен да ушундай жасайын деп атам деген да жаштар бар. Рахмат. Ушу мен билген ушу кандайдыр өзүмдүн билген аракеттерими, ушу машина түшүнгөн нерселерими ким сураса кайсы маал болсо жооп беришке, үйрөтүшкө даярмын. Батырбек мырзанын өзүнүн устаканасы дагы бар. Кайсыл жерде тетик сатылганын укса дароо барат. Алдыда көптөгөн тарыхый автоунаалардын тетиктерин чогултуп, эски унааларды жүргүзүүгө аракети күч. Даярдалган унааларга кардар түшүп, кымбат багадагы сурагандар арбын. Ап келип айтып атпаймынбы? Бир победа кылыш үчүн 3 победа алдым дейми? Анан мына эшиктери ошо победанын, мына жерде дагы ошо союлган победанын бүт капот, крыла бар жогун берге жыйып, эми кийин дагы бирөө жарымга керек болуп калат. 21дики бар. Анан бүт ушу запчастарымды ошо жерге как неме жыйып сактайм. Мисалы мына победанын ручкасы, мына багы Дэвидтин поворотниги жаңы алып койгон, даже мына азыр ушу алдынан алып коебуз да. Анан кийин мына ошо артындагы стоп сигналдары, победаныкы, мына победанын 21дин сигналы мына. Мына ошо бир жерден көрүнүп алынган. Бул жерде мына передний буфер деп коебузбу? Мына никелевый запорожецкий бу. Мына да бир жерде бирөө сатып атат деген барып, атайын барып, ушу рулду алып келдим мен, ушу Оштон барып алып келип, коюп койдум. Эми буюрса кийинки машиналарга коебуз. Ушу эски көрүнгөн запчастын баарын алып келип, мына баги, запорожецкий бактары, сиденьялары туратынан да бүт баарын алып келип ушу жерге тизип, анан бул жерде мына бир машина ошо победаны сойдук. Мына мосу, мотору, наркыда бир победанын мосу, наркыдан мотору победанын, передний мос. Ошо бүт ушу жерге топтоп анан жасагандан собрать этебиз. Ошондон көңүлдөгүдөй машина чыгат буюрса. 2 радиатор турат дегенде ошо ал дагы ошо победаларды ошо Нокаттан алып келдим. Бирөөнү Унадырдан алдым. Бир Аким деген досуман. Ошентип баарын жасап атабыз ушу. Кийинки машинам ушу ГАЗ-69 деп ушу даярдап турабыз. Ушу устаканамна орозо немелер Рамазан айлары өтүп кетсе, ошо немеге апарабыз, покраскага. Анан дагы бир запорож жасайм деп турам, алып келип койгонмун. Анан жакында бир чыга турган дагы бир машинабыз бар, буюрса устаканада турат. 1-2 айда чыгып калыш керек. Мына орозо болуп калды. Анан бул 1 айда 2 айда чыгып кете турган машина эмес экен. 1 жыл, 1,5 жыл деген убакыттарды талап кылат экен. Буюрса ошо дагы 1-2 айда эми 1 жылдан ашып кетти машинаны жасатып атканыбызга. Буюрса кайрадан жасаттык, кандайдыр бир 2-3 машинадан бирөөнү собрать этип алып атабыз да. Ушундай эле бүтүн машиналарды алып келебиз. Керектүү жерин алып калган металломго союп берип атабыз. Азыр мен бир машинамды ошондой кылдым. Кандайдыр
көп жери чирик ушундай болуп калгандан азыр ноокаттан алдым ал машинаны. Победа эми төрү издейт. Анан кайра бир жерлери жакпай калып чирип кеткен экен көп жери. Анан экинчи машинаны кайра сатып келип, ошого жасатып атам азыр. 3 машинадан бир победа кураштырып атам азыр. Буюрса жакында чыгат. Аны дагы көрөсүздөр. Буларга канча бирисин топтоштуруп мындай жакшы абалга жеткиргенге чейин канча убакыт кетти? Эми мен азыр айттым го ошо 1 жыл, 1,5 жыл деген убакытта жасатып атам да. Усталар деле жадап кетет, аны билем, мен өзүм сезем. Анан эми багы өзүбүзгө караштуу устакана үчүн покраска дагы өзүбүзгө караштуу. Анан ушу кээде бакыдай айла жоктон балдар дагы жасашып жатат. Эми рахмат балдарга дагы. Ушундай биздин айтканыбызды кылып, ошо балдардын эмгеги өтө чоң бул жерде, уста балдардын. Анан дагы бир мага жакындан көмөк көрсөткөн Кайрат деген айылда Жош айыл өкмөтүндө Нурмат деген бир жакшы уста жигит бар. Ошо бала аябай ушул көп жерлерин көмөк кылып, мага ошо эски машиналарга жардам берип турат. Анча-мынча запчастарды Андижандан алып келип берди мага. Анан устаканадагы жакшы покраскада иштеген баландай атын айтып өтпөсөм капа болуп калбасын, өзүм досум болот. Юсупов Марип деген уста Стант айылында Кара Суу районунун. Анан ушу баланын эмгеги өтө чоң. Ушу баланын эмгеги баары ушулардын краскасы кылып жүргүзгөнү Рустам деген мотор ходовой башка балдар кылат да. Мага көбүрөөк запчаст ташып дизайнер жактарын ушу Нурмат деген бала жардам берип турат. Анан мен да кече бир баары жакшы билген аксакал менен тааныштым 9-майда 0034 Победанын ээси Анарбай деген аксакал. Ал машинаны Волчи Ямага кайсы дагы кыргыздын Серенада деген киносунда тартылды. Мен ошо киши менен кече сүйлөшүп калдым, аябай мага билгенин айтты, аябай жакшы адам экен. Экөөбүз телефон алыштык, дагы Победа тууралуу сурап калдым. Кайсы мага болсо чал, мен билгенимди айтайын сага, көрсөтөйүн деп. Эми биз ушундай эски машина мингендер өзүбүздүн группабыз бар. Кандайдыр бир мөөнөттөрдө чогуу чай ичип турабыз, жолугушуп. Бири-бирибизде бар нерсебизди аябайбыз. Эмне тетикке муктаж болуп калсак, менде бар эле. Иштете бер, берейин деп жардам берип турабыз эми баарынан. Анан жогун баягы айткандай Россиядан, ошо Өзбекстандан көбүрөөк. Ошто деле бар. Эски машина базарда ошо көп 21 сойгон, эски тетик саткандардан көрүп калгандарыбызды алып коебуз. Керек болбосо кийинки адамдарга керек болуп калар деп арзан баада эле беришет. Анан алып ошо иштетип турабыз эми. Пока бул машиналардын бар жогу бар, запасы менен менде бар. Даже лобовой бар, капоту деле, крыласы деле азыр менде бар. Кийин балдарыма, неберелериме деле чирисе жетет демекчимин. Жаш кезинен техникага кызыккан Батырбек мырза атасынын эң алгачкы мурасы үчүн унааларды кураштырууну колго алган. Каттамды көп учур Волга 21 үлгүсүндөгү уна менен жүрөт. Жолду айдоочулар саламын айтып, ыраазычылыктарын билдирет. Жаңы унааларга салыштырмалуу күйүүчү майды көп чыгымдаганы менен тетиктери чыдамдуу экенин Батырбек мырза белгиледи. Инсан бул жашоодо өзүнүн жөндөмүнө жараша максатты ишке ашырууга аракет кылса, эч качан аткарылбай койбосун Батырбек мырза турмушунан көрдү.